эле суроо Талантбек Орозкуловичка дагы, Эдил Жолдубаевичка дагы да. Мына азыр депутат суроо берди кылмыш иши боюнча. Ошол кылмыш иши козголгондугу бул факт. Улан заводу боюнча по факту козголгон. Ал жерде ошол Талантбек Орозкулович убагында жетекчи болуп иштеген. Ошол боюнча айтсак, ошол кылмыш жабылды, эмне болду, ошо суроо болду да, тактап койсоңуздар. Өкмөт мүчөлөрү билесиздерби ушундай иштер бар экен же билбейсиздерби? Урматтуу Улукбек Зулпукарович, азыркы учурда Кыргызстанда мындай ошондой камалбаган деле саясатчы калган жокко. Бардыгыбыз мына мамлекет башчыдан баш болуп, соттолуп да, ошондой керек болсо бир айлап да, бир жылдап дагы ошол жерде шектелип, мындай оңой болуп калганда мындай. Анан ошондуктан бул жаш биздин талапкердин дарегине өтө эле мындай шектер айтылып атат. Мына азыркы учурда жогорку кеңеште мындай текшерилбеген дагы маалыматтар айтылат. 1 ай камалып чыккансың дегендер. Бул эми калп мындай факт болгон эмес да. Өзү да айтып атат, мына болсо болгондор. Болсо болгондур балким даже. Бирок камалган мындай сот тарабынан соттолбогондон кийин, күнөөлүү деп табылбагандан кийин президент мырза тарабынан ушундай ишеним көрсөтүлүп атат. Азыркы учурда жоопкерчиликтин бардыгы президентибиздин мойнунда. Ал киши алган убаданы, ал киши алган ишенимдин ээ болгон. Ошондуктан өзү дагы толугу менен таразалап көргөндүр. Ошондуктан ушул жерге ыйык биздин улуу жогорку кеңешибизге алып келип аткандан кийин менин оюмча текшерүүдөн өткөн. Ошондуктан биз Талантбек мырзанын талапкерлигин көрсөтүп, ишеним көрсөтүүңөрдү дагы бир жолу мындай чын жүрөктөн суранабыз. Улукбек Зулпукарович, бул вопрос боюнча сиз баарын билесиз го деп турам. Анткени мен Дастанда директор болуп турган, председатель правления болуп турганда уланда иш козголгон. Бул боюнча следственный элемент до конца уточнять эткен эмес. Бирок жетекчисин алмаштырганбыз биз. Мен ошону сурап атпайм, себеби улан Дастанга баш ийет. Кылмыш иши болгон. Маселе ошондо. Жабылдыбы, жабылды деп атам. Кылмыш жабылган болсо жабылды. Ал жерде кылмыш иши коррупция менен козголгон. Эмил Жолдубаевич. Ал мага ачылган эмес да. Сизге баш ийген ишкана бул. Мен жетектеп турган убакта Улан завод 18 жылдар, 2 жыл подряд самый лучший налогоплательщик. Макул, бул стенограмма үчүн айтылды. Сизге козголбогон болсо сизге козголгон эмес, бирок по факту кылмыш иши козголгон коррупция боюнча. Эдил Жолдубаевич, муну билип койсоңуз керек. СНБ коррупцияга жөн козгобойт. Биринчиси. Экинчиси, мына ийгиликтер жөнүндө айттыңыздар. Дастан боюнча ошону уккум келип атат да. Мен 20 жыл ошол завод иштеген киши катары мен аябай кубандырып атат. Ошон үчүн так айтып койсоңуздар. Ушул 2 жылда канча жумуштардын саны канчага көбөйдү, канча таза киреше алынды. Ушундай бир жакшы иштер болуптур да, бир уккум келип атат. Стенограмма үчүн суммаларды айтып койсоңуздар. Уруксат берсеңиз мен айтып койдум, Улукбек Зулпукарович. Сиз экөөбүз жакшы билет болушубуз керек. Бул Дастан заводунун кандай уникальный экенин. Өзүңүз билгендей, акыркы 10 жылда завод Трёхнефткада иштеп аткан. Биз жетекчи болуп турганда биздин команда өзүнүн ишин көрсөтө алды деп толук кандуу айта алам. Өзүңүз билгендей, көп нерсени ачык айта албай атам, анткени гриф секретность бар, сиз билесиз аны. Жаңы системаны биз көлдөн испытывать эттик. Бүт соответствующий кызыккан республика министр аброолорун чакырып, андайын аны условиях Индийского океана испытывать эттик. Ошонун аркасы менен чоң контракттар келди. Общий контракттын сому менен айтып кетсек 1 миллиард 200 миллионго жетет. Бул биринчи этап, экинчи этапы бул испытательный эмес болчу. Андан кийинкиси бул мына бу январь, ноябрь, февралдын башында совместно с индийской компанией Bharatforge чоң СПГ кол коюлган атат. Асты жагын аппаратурный модуль менен неконтактный взрывательди биздин завод чыгарып, арт жагын телегасын ошо индийская компания Bharatforge чыгарганга.
мен конкретный цифраны сурадым да, мына канча таза киреше менен чыктыңыздар, мына жакшы иш кылып. Мен азырда Жумуштардын саны канчага көбөйдү? Сиз жетекчи катары билишиңиз керек да мунучу. Мен цифрага даярданып келгем, мен сейчас цифровизацияны ба эместе даярдап. Дастан боюнча эмеске эметсеңиз, кат түрүндө председателден суранайын, жаңы шайланган ошого жооп берсин. Себеби биз ийгиликтерди жаратты дегенде фактын айтып койсок аябай жакшы болот да. Мына жалпы депутаттарга, жалпы элге жакшыны жакшы деп айтышыбыз керек. Эгерде ошо жакшы болсо, мына 3 күндүк жумушту толук кылдым деп атасыз. Бул дагы жакшы нерсе. Бирок ошонун бардыгы чын болсо да, так болсо, цифра жөнүндө мага кат жүзүндө жооп берип койсоңуз, ушул иштер боюнча. Жарайт.